Бүгін 27 июнь күнгө дүйшөмбү облус аймагынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуялары. Балдарга сак болуңуз, 2 күндө Талас облусунан 4 өспүрүм сууга чөгүп кетти. Өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн эмдөөдөн өтүңүз. Дыйкандарга шарт, Миңбулак айылында лоток орнотулууда. Алгач расмий кабарлардан президент Садыр Жапаров Нарын облусундагы Солтон Сары алтын кен жайына барды. Мамлекет башчысы инвестор өз убагында тиешелүү инфраструктураны куруп баштап, бирок 2019 жылы жергиликтүү тургундар тараптан нааразылыктан соң бардык ишмердүүлүгүн токтоткон. Бучук тилкесин карап чыкты. Бул тилкедеги чалгындалган алтынын кору 12 тоннаны түзөт. Ошону менен бирге геологдордун божомолдору боюнча баалуу металлдын запасы дагы 22 тоннаны түзүшү мүмкүн. Садыр Жапаров бул ишкана боюнча акыркы чечим комплекстүү анализ жана кырдаалды ар тараптан изилдөөдөн соң кабыл алынаарын белгилеп, экология маселелерине өзгөчө көңүл бурулаарын кошумчалады. Андан соң президент Солтон Сары кен жайында 1994 жылдан тартып алтын төр тилкесин иштетип келе жаткан Солтон Сары кени ишканасына барды. Ишкана Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун филиалы. Мамлекет башчысына ишкананын негизги көрсөткүчтөрү, аткарылган тоо иштеринин көлөмү, бюджеттик төлөмдөрү, иштетилген инвестициялардын суммасы, инвестор компания Авелум партнер тарабынан пландалып жаткан кошумча салымдар тууралуу маалымат берилип, ошондой эле алтын чыгаруучу фабриканын иши көрсөтүлдү. Азыркы учурда Солтон Сары кени филиалы жана Авелум партнер ЖЧКсы достук келишимдин негизинде алтын төр тилкесинде комплекстүү иштерди жүргүзүүдө. Кыргыз алтын ачык акционердик коому мамлекеттик компаниясын өнүктүрүү максатында президент Садыр Жапаров тийиштүү мамлекеттик органдарга ага өлкөнүн аймактарынан кошумча кен жайларын иштетүү үчүн бөлүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Ошондой эле мамлекет башчысы жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуп, алар бир катар көйгөйлүү маселелер менен кайрылышты. Анын ичинде экология жана жол түйүндөрүнө тиешелүү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын суроолоруна жооп берди. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча өкүлү Талатбек Масадыков Иран Ислам Республикасынын президентинин Афганистан боюнча атайын өкүлү Хасан Каземи Куми менен Бишкек шаарында жолугушту. Иран делегациясы менен жолугушууга ошондой эле Тышкы иштер министрлигинин 4-чү саясий департаментинин директору Авазбек Атаханов жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Афганистан боюнча атайын өкүлү, өзгөчө тапшырмалар боюнча элчи Авазбек Абдуразаков катышты. Тараптар Афганистандагы азыркы кырдаалды талкуулашып, регионалдык чакырыктар боюнча пикир алмашып, чөлкөмдөгү туруктуулук жана коопсуздукту сактоо зарылдыгын белгилешти. Каземи Куминин Кыргызстанга сапары анын Борбордук Азия өлкөлөрүнө болгон регионалдык турнесинин алкагында өтүп жатканы белгиленет. Буга чейин ал жумушчу сапары менен Тажикстан менен Өзбекстанда болгон. Быйыл облус боюнча курулушу башталып, бирок токтоп калган 4 мектеп пайдаланууга берилет. Алар Манас районундагы Газымалаев, Карабура районундагы Кайнар орто мектеби жана Талас районундагы Балбал жана Касымкул Нанаев орто мектептери. Бул мектептердин курулушу башталып, алды 7-8 жылдан бери туруп калган имараттар. Талас районунун Арал айыл аймагында орун алган Касымкул Нанаев орто мектебинин бул имараты 1929 жылы курулуп, пайдаланууга берилген типтүү эмес мектеп. Авариялык абалдагы мектепте 740 окуучу аяктаган, окуу жылында да билим алышты. Анткени жаңы мектептин имараты салына баштагандыгына 6 жыл болсо да соңуна чыкпай келет. Касымкул Нанаев орто мектебинин курулушу аягына чыкса, 450 орундуу бардык шарттар менен курулган мектеп катары эшигин ачат. Курулуштун азыркы тапта 90% соңуна чыгып калды. Жаңы мектепке аталган айылдын муктаждыгы чоң. Андыктан быйылкы жаңы окуу жылында убада кылынгандай ал пайдаланууга берилсе дешет мектеп жамааты. Каникулдун бир айы бүтүп, мына июль айына баш багып калдык. Сентябрга бүтпөй калат деген коркунуч мага улам жакындап атат. Анан эң коркунучтуусу Табиаттын Ташбоор кырсыгы улам Арал айылын этегинен ортосунан улам сел алып атат. Биздин мектеп өтө коркунучтуу абалда. Экинчи этаждын полу бүт төшөлүп калган. Биринчи этажга төшөлө турган пол даяр, складта турат. Биздин мектептин эски складында
Менимче миллион сом бөлүнүп калса деле эми үмүт жанат беле деп атам да, жок дегенде полдор бүтө берсе дагы жакындап калат беле деген ишеничте туруп атабыз. Мамлекеттик бюджеттин каржылык колдоосу менен мектептин сметалык наркы 104 миллион сомду түзөт. Бул суммадан быйылкы жылда 4 миллион 700 миң сому калган жана ал которулду. Бирок бул каражаттар мектепти толугу менен аягына чыгарууга жетпейт. Анткени азыр курулуш материалдарынын баасы 6 жыл мурункуга салыштырмалуу бир топ өстү. Мектепти куруп жаткан Алтай строй курулуш компаниясы элет элинин муктаждыгын аткаруу үчүн өздүк каражаттарынын эсебинен болсо да бүткөрүүнү пландап жатат. Азыркы учурда Бишкектен жана башка жактан курулуш материалдары топтолуп жолго чыгууда. Ошо буюрса ушул жуманын иши толугу менен ишке киришсек жетишебиз деген бизде да ишенич чоң. Ал эми жана артып калган договорубуздун калдык акчасы почти толугу менен берилди. Өзүбүздүн акчабыздан да жумшайбыз эми. Анткени кымбаттоонун кесепетинен бул договордун акчасы толугу менен жетпейт мектепти бүтүргөнгө. 2016 жылдан бери курулушу аягына чыкпай жаткан мектеп көйгөйүн айылдын ар бир тургуну жакшы билет. Балдардын келечеги үчүн башталган ишти аягына эртерээк чыгарып берсе дешет. Анткени бул убакыт аралыгында жасалып калган иштердин сапаты четинен кете баштаган. Биз эмес, бизден мурунку Бектур Исаковтар окуп чыккан мектеп. Анан кийин мына мектепти, жаңы мектепти салгандан бери 15-жылы салынып башталган, 17-жылы бүтмөк. Дагы деле булар үмүттөнүшүп, мына эски мектепти ремонттошуп атыр. Полдорун сырдап, акташып, тегеректерин тазалашып атыр. Ушул мектепти быйылкы окуу жылына бүтүрүп берсет эле аябай чоң рахматын айтат элек. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматы боюнча быйылкы жылда облуста ушул сыяктуу курулушу көп жылдан бери соңуна чыкпай келген 4 мектеп пайдаланууга берилет. Подрядчиктер материалын кымбаттап кеткенде аны бүт эле билишет, материалын кымбаттап кеткенде байланыштырып атат. Эми ошо жана материалга болгон разницалар калган, ошол боюнча эсеп кылсап жүрүп атат. Жакында ал жак маселе чечилсе биз ал жагын которуп беребиз разницаларды. Касымкул Нанаев орто мектебинин имараты бүтүп калса эле ичиндеги эмеректеринин баары даяр, буйрутма берилип калган. Ал эми мугалимдик жамааты да толук. Бул жагынан көйгөй жок. Рахат Бейшалиева, Мелис Элебесов, Урмат Догдурбек уулу, Талас району. Бүгүн 27 июнда өлкөдө мектепке электрондук кабыл алуунун экинчи этабы башталды. Биринчи этапта мектептин микроучастагында жашаган ата-энелер мыйзамдуу жашаган жери боюнча балдарын каттоодон өткөрүшкөн. Ал эми экинчи этап боюнча ата-энелер балдарын каалаган мектепке каттата алышат. Талаш шаарында көпчүлүк учурда орус тилинде билим берген мектептерде суроо талап жогору. Мындан улам орус тилдүү мектептерде экинчи этап башталаары менен күндүн жарымына чейин массалык түрдө каттоо жүргүзүлүп, экинчи этапка берилген квоталар толуп калганы маалымдалды. Ал эми райондордо каттоолор өз нугунда өткөрүлүүдө. Ошондой эле биринчи этапты каттоо учурунда ата-энелер тарабынан суроо талаптар көп жаралган. Ал учурда Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн адистери каттоо иштерине көмөк көрсөтүшкөн. Ал эми бала бакчаларда электрондук кезекке туруу дагы да уланууда. Талас шаарында бала бакча тартыштыгы курч болгондуктан биринчи этап учурунда эле орундар толуп калган. Бүгүнкү күнү 27 июнда ошо жазылам окуйм деген ата-энелердин балдары эртең менен саат 9-да кезекке туруп баштап, 10го чейин кезектин баардык квотанын баардыгы толуп калды. Быйылкы окуу жылына 1030 бала биринчи класска квота берилсе, 1030 балага азыркы учурда 603 бала жазылып биринчи класска окуйбуз деп даярданып атат. Августтун 20-сына чейин жазыла беришет, экинчи этап уланат. Августтун 1-августтан баштап документтерин кабыл алып баштайт бардык мектептер. Акыркы күндөрү аба ырайы кескин ысып, дарыя көлмөлөргө, агын сууларга түшкөндөрдүн саны көбөйдү. Тилекке каршы өткөн аптанын соңунда Талас облусунда 4 жаш өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облустук башкармалыгынан билдиришти. Буга байланыштуу сууга чөгүүлөрдү алдын алуу боюнча калкка түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Темага кабарчыбыз токтолот. Күндүн аптаптуу ысыгына байланыштуу өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү агын сууларга барып эс алууда. Ал арада агын сууларда өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча атайын чаралар көрүлгөн эмес. Буга байланыштуу ар бир ата-эне балдардын эс алуусуна өзгөчө көңүл буруусу керек.
Өткөн аптанын соңунда Кара Бура районунун Үч Булак айылынан 11 жана 13 жаштагы бир туугандар Киров суу сактагычына сууга түшүп каза болду. Ушундай эле жагдай 25-июнь күнү Бакаята районунун Ак-Дөбө айыл аймагында катталды. 13 жана 14 жаштагы жаш өспүрүм кыздар чоң Талас каналына агып кеткен. Өспүрүмдөрдүн жансыз денеси Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулары тарабынан табылган. Киров суу сактагычында ошондой эле Бакаята районунда 2 жаш өспүрүм кыздар да сууга чөгүп каза болду. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, ошо суудан издөө иштери жүргүзүлүп, ошо туугандардын өткөрүлүп берилди. Элибизге айтарыбыз, ата-энелерди кайрылып кетмекчибиз. Балдарды кароосуз калтырбаңыздар. Атайын сууга кооптуу объекттер бар Талас облусунун аймагында. Ошол жерлерде атайын эскертүүчү баннерлер орнотулган. Ага карабастан өзүңүздөр мына көрүп атасыздар, сууга түшүп атат балдар. Айтып кетмекчибиз, ата-энелер өзүңүздөр балдарды көзөмөлдөңүздөр. Өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо, сууга чөгүүлөрдү алдын алуу боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облустук башкармалыгынын кызматкерлери сууга түшүүчү жайларда өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Учурда күн ызык болгондо байланыштуу ушундай агым сууларга сууга түшүүлөр көп болуп атат. Бул жерде өспүрүм балдар келип сууга түшүп аябай коркунучтарды жаратып атат да. Мындай сууларга өспүрүм балдар агып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ата-энелер өздөрү кошо келип көзөмөлгө алып, көзөмөл жүргүзбөсө абдан чоң коркунучтарды туудурат да. Таласта канча жер бар экен айта деле албайсың. Бардык суу жээктеринде эле ылайыктуу жерлерге өздөрү барып эле сууга түшүүгө ылайыкташтырып алган да, түшүшө берет. Ошондой жерлерге барбагыла, азыр анын үстүнө да суу аябай катуу кирип аткан учуру болуп атат. Балдарды көзөмөлгө алып, же болбосо сууга түшөмсө өзүңөр алып барып сууга түшүрүп кайра алып кетип турбасаңар, чоң коркунучтар жаратып атат да учурда. Агын сууларда, көлмөлөрдө өспүрүм балдардын коопсуз сууга түшүшүнө эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан ар бир ата-эне балдарынын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруп, маани бериши керек. Бейлей кетсек, быйыл жай мезгилинин алгачкы айында эле Талас облусунда 4 жаш өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Ал эми өткөн жылы 5 адам сууга чөгүп каза болгон. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Кыргызстанда 20-июньдан 26-июнга чейинки аралыкта COVID-19 29 жаңы учуру аныкталды. Бул тууралуу кабар агенттигине мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинен билдиришти. Ведомствонун маалыматына ылайык, анын ичинен бирөө ооруканага жаткырылды, абалы орто оор. Башка аймактарда COVID-19 илдети катталган жок. Акыркы жумада өткөн жумага салыштырмалуу 22 учурга көп катталган. Ал арада коңшу Казакстан өлкөсүндө дагы кооптуу илдет күч алды. Алсак өткөн суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясы 67 адамдан табылды. Ал эми кооптуу илдеттен коргонуу үчүн эмдөөдөн өтүңүз. Эмдөө бул эртеңкиңизге кепилдик. Себеби вакцинация кооптуу илдеттин коркунучун азайтат. Учурда 5-дозага чейин эмдөө алган жарандар да болууда. Эмдөө албагандар башка өлкөгө кире албайт. Ошондуктан эмдөөдөн өтүү менен өзүңүздүн жана жакындарыңыздын өмүрүн сактаңыз. Акимкүл Айталиева Талас шаарынын тургуну 2021 жылдын 17 апрелинде алгачкы жолу эмдөө алган. Алгач Верасал вакцинасын алган каарманыбыз 25 июнда 5 жолу эмдөөдөн өттү. Анткени чет өлкөгө чыга турган Акимкүл эже кооптуу илдет менен оорубагандыгын билдирет. Ал экинчисин алгандан кийин эч ким деле кайра алгыла деген жок. Мен өзүм 6 айды эзептеп келип эле поликлиникадан келип 3-чүсүн алып кеткем. Анан ара жолдо чет өлкөгө уча турган болуп калдым ушул эмеде. Анан кийин кайра бул жерден поликлиникага билсем 4-5 дозасын да алыш керек экен, бирок сурогум деле болуп калган болчу. Алдым 1-2, 3-3-сүн алганда эч нерсе болгон эмесмин. Сезген де эмесмин эч нерсе болгон. 4-сүн алганда бир аз эметим, 5-сүн алганда кичине температура болдум, бирок бул кыздар айткандай парацетамол ичип жакшы болуп калдым. Башка өзүмдү андай жаман сезип эч нерсе болгон жок. Боль, конечно, немножко, бир аз боль болду. Айрым жаш өспүрүмдөр дагы өз калоосу менен эмдөөгө келишүүдө. 12 жаштан жогору курактагы балдар вакцина алса болот. 3 күн сууга түшпөйсүң, жылуу.
Дарыгерлердин айтымында учурда чет өлкөгө чыга турган жарандардын айрымдары 5-жолкуга чейин эмдөө алышууда. Бизде ошентип 4-5-син алабыз деп келип суранып алгандар дагы бар. Жакшы көтөрүп атышат. Андай деле особо ооруп кыйналган адам жок. Анан бүгүнкү күндө жана мектеп окуучулар бүтүп атпайбы? Аларды ошо за границага чыгабыз деп келип, 15-16 жаштагылар Pfizer вакцинасына алып кетип атышат. Бизде Pfizer вакцинасы 12 жаштан өйдөнгү жарандарга салынып жатат. Ата-энелердин уруксаты менен. Келип алып атышат, жакшы эле көтөрүп атышат. Андай деле ооруп кыйналган эч ким жок. Адистердин маалыматында вакцина жугуштуу оорулардан адам организмин коргойт. Андыктан вакцинанын курамында эч кандай кооптоно турган жагдайлар жок. Вакцинациядан эч учурда коркпой эле коюш керек. Анткени миңдеген киши, миллиондогон киши дүйнө жүзүндө вакцинациядан өтүштү. Анан кийин бирин-экин осложнение болсо дагы, бирок ошону мындай огош бетер мындай жабыртып, көбүртүп, анан кийин вакцинациядан кийин тукумсуз болуп калат экен, вакцинациядан кийин баягы жаш кыздар албай эле койсун, эметпей калат экен деп, бул баары калп. Анан кийин вакцинация Кыргыз Республикасына өтүп атат, дагы деле өткөрүлөт. Анткени кандай болсо дагы ушул пандемиянын коркунучу али тарай элек. Калктын 70%дан ашыгы эмдөө алганда гана кооптуу илет коркунучсуз болот. Ал үчүн жарандар эмдөөдөн өтүшү керек. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары. Бакай Ата районунун Миңбулак айыл аймагындагы дыйкандардын Сугат каналына лоток коюлуп баштады. Бакай Ата өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн каражатка каналдар оңдолуп, ирригация иштери жакшырууда. Теманы кабарчыбыз Орозбек Бейшибаев улантат. 30 жылдан бери Миңбулак айыл аймагынын дыйкандары 500 гектар жерин сугарууга көйгөй жаралып, анткени каналды камышпасып суу чыкпай калган. Эми бул көйгөй негизи жаралгандан камыш жылда өсүп кетет, анан арыктын ичи толуп калып эле суу келгенде көчөгө чейин айылга чейин каптап кетип атат. Анан кийин бул потеря көп суудан, камыштан наркөткө чейин кетип калат суу. Анан бияка барганча эле 1-2 саат убакыт өтүп кетет. Анан ошонун негизинде көйгөй негизинде анан проект жазылып, анан азыркы учурда ошо коюп атабыз да. Бүгүнкү күндө 2 метрден ашык жерге цемент лотоктор коюлуп, дыйкандардын сугат иштерине шарт түзүлүп жатат. Биз ошол лоток куруу боюнча долбоор жазып, Бакай Ата өнүктүрүү фондунан долбоорду утуп алдык. Анан тышкары көйгөйдү айта кетсек, бул жерде калың камыш баскан көп жылдан бери. Жылда тазалоо иштери болот, канча каражат жумшап тазалайбыз, бирок жылда эле ал жер толуп калат. Суунун өтүшү да аябай жай бул жерден. Себеби ушул жерден 500 гектардай жер суу ичет, ушул арык боюнча. Анан арык толуп калгандан кийин жолду каптайт, жолду да бузуп ушундай болуп аткандыктан ушул маселени көтөрүп, биз ошон үчүн долбоор жаздык. Жазылган долбоордун негизинде каналды оңдоого Бакай Ата өнүктүрүү фондунан 500 000 сомго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Министрлер кабинетинин токтомунун негизинде эң биринчи проектибиз ушу ирригация тармагына бөлүнгөн. Ушу ирригация тармагына бүгүнкү күндө ошол Бакай Ата районунда Миңбулак айыл өкмөтү утуучу болуп табылып, 437 000ге фонд тарабынан акча каражаты бөлүнүп, өздүк салымы 60 000 акчасы бөлүнүп, бүгүнкү күндө иштер көрүп турган ушул лоток салынып атат. 215 метрге лоток салынып, бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ушул целевой бир жер бүтсө экен деген план менен ушул жумушту алып баратабыз да. Мындан ары дыйкандарга сугат иштеринде көйгөй жаралбайт дейт Миңбулак айылынын дыйкандары. Каналга лоток коюлгандан кийин дыйкандар үлүш жерине суу алып, көп жылдык чөп жана төбүр чактарын сугарып баштайт. Орозбек Бейшибаев, Бакай Ата району. Кечээ 26 июнда Чоң Капка чегара өткөрүү пунктунда дары-дармекти мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа токтотулганы белгилүү болду. Тинтүү учурунда үй буюмдарынын астына катылган 28 коробка дары-дармек табылган. Ошол эле учурда бул товардын түрүнө тиешелүү документтери жок болуп, дары-дармек ташуудагы милдеттүү шарттар аткарылган эмес деп айтылат билдирүүдө. Азыркы учурда бул мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар адамдарды жана зыяндын көлөмүн аныктоо иштери жүрүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, бөлүшүүнү унутпаңыздар. Алдыдагы иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Саламатта болуңуздар.